Нике шакек тагынуу эркектерге эмнеси менен коркунучтуу? Алтын нике шакек дайыма тагынып жүрүү эркектерге өтө зыяндуу. Себеби бул кымбат баалуу металлда убакыт өткөн сайын кычкылдануу реакциясы жүрүп, химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Жыныс бездеринин туруктуу иштешине алтындын болгону миллиграммга дагы жетпеген кычкылы таасир бере алат. Мындан арылуу үчүн колду бат-баттан жууп, шакекти дагы бат-баттан тазалап туруу зарыл. Алтындын аялдарга тийгизген таасири. Кызыктуусу, аялдын ден соолугуна алтын терс таасир тийгизбейт. Окмуштуулар аялдын гормоналдык жана жыныстык системасы сырткы козгоуштардан жакшы сакталган. Ошондуктан металлдын кычкылдануусунун аларга зыяны жок деп түшүндүрүшөт. Эң коркунучтуусу тар шакектерди тагынуу. Тар шакекти сөөмөйгө тагынуу остеохондроз жана радикулитти козгойт. Ортоңго кийилген тар шакек атеросклероз менен гипертонияны, ал эми чыпалактагы 12-50 ичеги ооруларын козгойт. Ошондуктан эгер үй бүлөлүк жашоо убагында толуп кетсеңиз, анда шакекти дагы чоңойтушуңуз керек. Эң башкысы түндөсү чечип коюуну унутпаш керек. Алтындын ден соолукка пайдасы. Окмуштуулардын ою боюнча нике шакек жасалчу атайын алтын организмге сергитүүчү таасир берип, андагы болуп жаткан процесстерди тездетет. Алтын шакекти алсыздыкты сезип турганда тагынса жардам берет дешет окмуштуулар. Дагы бир нерсе, алтында сергитүүчү касиети бар болгондугу үчүн улгайып бараткан аялдар жана жүрөк оорулары менен ооруган адамдарга оң таасир берет. Гипертониктерге дагы пайдасы бар. Себеби артериялык кан басымды төмөндөтөт. Ал эми күмүш шакек тагынбай эле койгон туура. Шакекти чечсе эмне болот? Колдун алаканы менен манжаларында 400дөн ашык активдүү точкалар бар. Алар түздөн түз, боор, бөйрөк жана жүрөк менен байланышта. Практикада кээде доктурлар болгону оорулуунун шакегин чечип коюп гана баш оору жана уйкусуздуктан арылткан учурлар кездешет. Кайсы манжага кандай шакек тагынуу керек? Чынында белгилүү бир манжага кийилген шакек биологиялык активдүү точкаларга таасир тийгизет. Кээ бир мисалдар бар. Боюна бүтпөгөн аялдар шакек чечип боюна бүткөн учурлар дагы кездешпей койбойт. Муну медиктер баалуу металл менен минералдар ар кимге ар кандай таасир тийгизери менен түшүндүрүшөт. Шакекти манжаларга карай тагынуунун дагы сырлары бар. Алар кандай? Тигил же бул манжага шакек тагынуу менен адам өзүнүн айрым мүнөздөрүн өзгөртүп, кээ бир сапаттарын жогорулата алат экен. Анда төмөндөгү кайсы манжага тагылган шакек кандай күчкө ээ экенин карап чыгыңыз. Баш бармакка тагылган шакек. Эгерде сиз күч-кубатта жана амбицияга ээ болсоңуз, анда бул колго шакек таккан мындай сапаттарды ого бетер арттырат. Сөөмөйдөгү шакек. Уяң жана чечкинсиз адамдар тагынса, өзүнө ишенимди калыбына келтирет деп коюшат. Ал ошондой эле адамга ийгилик жана жолу болбогондук алып келет деп коюшат. Ошондой эле акылдуу болгусу келгендер дагы бул манжага шакек тагынганды тандаш керек. Ортоңго шакек тагынуу. Жашоодо жолу болбогон адамдар же кыйынчылыкка көп кабылган адамдар ортоң колго шакек тагынса жакшы. Ал кыйынчылыктарды жеңүүгө, оорудан алыс болууга көмөкчү болот дешет. Ата-энеңизден калган баалуу шакекти дагы ушул колго тагынган жакшы деп коюшат. Аты жокко тагылган шакек. Аты жогуна шакек тагынуу адамдын байлыкты, баалуу буюмдарды жана сулуулукту жактырышынын белгиси. Бул манжага тагылган шакектин ээси эгерде токтоо болсо, чакан ичке шакек сатып алганы дурус. Эгер мүнөзү шашма болуп, тез чечим кабылдабаса, чоң көздүү шакектерди тагынганы жакшы. Оң колдун аты жогуна тагылган шакек анын ээсинин жубайлуу экенин билгизет. Сол колдогу шакек тескерисинче, бул адам эркин экенинен кабар берет. Бул колго алтын шакек тагынган жакшы. Чыпалактагы шакек. Чечен болгусу келген адамдар, ишкерлер, дипломаттар, дарыгерлер, саясатчылар бул манжага шакек тагынса пайдалуу деп коюшат. Кумар оюндарына берилип кеткендер жана флиртти жакшы көргөндөр бул манжасына шакек тагынса, тескери адаттарынан арылууга жардам берет дешет бул илимди изилдөөчүлөр.